"Ya Allah, sen ааламдардын Роббиси болгон болсоң, сен кантип ачка болосуң?" десе, айтып атат экен. Баландай деген адам ачка болуп турган мезгилде сен ага барып тамак берип койгон жоксуң. Ошол мезгилде сен курсагың ток болчу. Турецкий ресторан, европейская кухня, национальная кухня, грузинская кухня деп субханалла кухня издеп курсагың ток, кайсы тамакты жесем бүгүн деп тандап жүргөнсүң ошондо. Бирок ошол мезгилде бир жетим ачка болчу. Ошол мезгилде бир ушундай бир кошунаң ачка болчу, бир бомж ачка болчу, сен берип койгон жоксуң. Мен ошонун жанында болчумун дейт Алла Таала. Эй пендем, мен суу саганда сен мага суу берип койгон жоксуң. Дагы да айтат, Алла, сен кантип суу ичесиң? Сен ааламдын Роббиси болсоң десе, баландай чаңкап турган мезгилде мен ошонун жанында чаңкап тургам. Сен эмне ага суу берип койгон жоксуң? Мына ошентип пенде субханалла башын жерге салып жооп бериш ооруп отуруп калат экен. Деген ушундай нерсе экен деп тугандар, субханалла, Алла Таала өзүнүн пендесинин кыйналып турган пендесине жакыныраак болот. Ошо себептен кыйналып турган пенде үчүн дуа кылуу, андан суроо, ага жакшылык тилөө бизге важип, милдеттүү түрдө болуп атпайбы? Ошо себептен урматтууларым, иншалла таала мына ушул жерде тургандар бири-бирине дуа кылыш шарт. Тобо, жакшы амал, садака, субханалла, бири-бирине жакшы дуа кылыш бул милдет. Мен негизи бүгүн башка нерселерди айтайын деген, бирок ошондо эле бул сөз айтылып кетти, бирок айтайын деген максатым ушул экен тугандар. Сиз менен биз альхамдулилла мусулманбыз. Бүгүн болбосо эртең биз баардыгыбыз өзүбүздүн жаратуучунун алдына барып отурабыз. Бирок эмне үчүн жашайбыз, эмне үчүн бул дүйнөдө тирүү жүрөбүз? Кээ бирлерибиз калпычы боюнча өлүп кетип атат. Кээ бирлерибиз арак ичкен акыбалында өлүп кетип атат. Кээ бирлер зына кылган боюнча өтүп кетип атат. Кээ бирлер капыр боюнча, Кудай сактасын. Кээ бирлер намаз окубай эле өтүп кетип атат. Кээ бирлери такыр мечиттин эшигин да аттабай, баспай өтүп кетип атат. Кыргызда сөз бар да, түрүүдөн үмүт үзбө деген. Ушул жерде жылтырап турган көздөрдөн бирөөңөрдөн да мен үмүт үзгөн жокмун. Анткени себеп иншалла силерден мурункулар, сизден менен бизден мурункулар өтүп кеткендей эле сени менен мен арак ичкен акыбалымда, зына кылган акыбалымда, бир кандай бир чоң бир күнөө кылып аткан акыбалымда өтпөйбүз деген ойдомун да. Сиз менен биз иншалла ушундай бир жүрөгүбүздү тазалап, таза акыбалында Кудайдын алдына барарыз деп ойлойм иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үмүт үзгөндү тыйган. Өзү марек, мубарак болгон сөздөрүндө, берекеттүү сөздөрүндө шайтандан башка эч ким үмүт үзбөштүгү жөнүндө айтып кеткен. Шайтан гана үмүтсүз экен. Шайтан үмүтсүз экен ал. Анын үмүтү үзүлгөн, анын куйругу үзүлгөн, анын үмүтү такыр үзүлгөн, ал бейишке кирбейт. Бизге үмүт берилген. Анткени себеп сени менен мен Кудайдын кулу Мухаммеддин үммөтүмүн деп айткан үчүн эле биздин үмүтүбүз эч качан өчпөйт иншалла. Ошол себептен ушул жерде отурушта келишиңиз бекер эмес. Кудайым буйрса иманды толугу менен келтиребиз Кудай кааласа. Алла шерик кошпой, намаз окуп, субханалла, Алланын өкүмдөрүн бекем алып, балким жаштар ушул турган илим алышар. Балким субхана көп зикир кыла турган чалып болорбуз. Мен дайым айткан бир тууганчылыкты курарбыз иншалла. Мен өз бир тууганчылыкты аябай жакшы көрөм. Тууган дегенде мындай жатып бергенге аракет кылам. Тууганчылык ушундай нерсе. Дагы сурашыңар мүмкүн да. Субханалла. Эмне үчүн бул жерде айтып атат десе, бир нече нерсе бар. Ошонун себебинен ошол мисалы сиз менен биз өспөй калышыбыз мүмкүн. Биринчиси
Эгерде алсыздыкка келе турган болсом, көп уктаган адам, ал адам эч качан бул дүйнөдө ийгиликке жетпейт. Фаузу. Ийгилик. Ийгилик бул уйкуну өтө аз кылгандар үчүн болот. Бул бир, алсыздыкка келсек. Экинчиси, ийгилик субханалла бир тууганчылыкты курган, биринчи ата-энесин сыйлаган, ата-энесин сүйүнткөн, ата-энесин кубанткан, сүйүнткөн бир, ата-энесине кандай болсо да жакшы мамиле кылган. Мага кечинде бир ушундай бир эме келди эле, канчанчы өтүп кетти субханалла. Бир абдан бир эме жүрөк оюткан нерсе. Менин күйөөмдүн апасы менин биринчи күйөөмөн келген бир кызым бар эле дейт. 2 балалуу болгонго чейин уже 4-5 жыл өтүп кетти. Бирок ошол кызымды эгер сен азыр жоготпосоң, менин балам менен жашатпайм деп, кыздары менен чогулуп алып, ушундай бир мени кыйнап атат, кордоп атат дейт. Анан субханалла мындай эметкөрүнө айтып атам, сен ошол күйөөгө тийдиңби? Эми ошо күйөөңдүн энесин сыйла деп жазып койдум. Жазганда баягы аял болду молдоке деди. Мен сиздин айтканыңыздан чыкпайм болду. Эгер үстүмө индүк бар тепсейт го, көргөнсүздөр да. Ошондой тепсесе дагы мен ошого мен макулмун да. Кызыңды төркүнүң апарып берип кой. Жээн тайекесин тартат. Бар ошол жерге барып чоңой берсин. Сен болсо күйөөңдөн ажырашпа. Десек, бушу сөз ушунча жакты мага, болду молдоке. Эми мен эч качан субханалла эме кылбайм. Бир да сөз айтпайм. Өзүм оюмда ушундай дедим, машалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бир сахаба келип, "Я Расулалла, мен эмне кылайын? Айтчы, мен бейишке кирмей атса, иман келтир, анан түз жүр" деп атат. Иман келтир, анан түз жүр дейт. Десе, болду деди, кетип калды. Пайгамбар, эгер ал ушундай болуп жүрө турган болсо дейт, бул бейиштик деди. Мен ушундай ой кетти, субханалла, эгер ушул аял ошо күйөөсүнүн энесин, кайненесин сыйлай турган болсо, анда ал субханалла бейиштик деп оюм кетти мен. Бир кыяс алким субханалла, бир хадиске кыяс. Ошол аялдын, ошол күйөөсүнүн энесине итаат кылам деген. Демек, мейли ал сенин кайненең болсун, мейли кайнатаң болсун, эркектерге кайын журту болсун, келиндин дагы биякта кайната кайненеси болсун, алар дагы негизи шарият боюнча ата-эне болот. Мен бир нерсени айтып кеткем силерге. Эсиңерде болуш керек. Эркектин кайын журту. Мисалы андан аялдан ажырашып кетсе дагы деле ата аны эне боюнча кала берет шариятта. Унутпаш керек. Бул ошо ойдон нике арам боюнча кала берет. Ошол тууганчылык мамиле боло берет. Ассаламу алейкум, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Машалла, учурашуу, алар жакшы мамиле кылыш дагы деле боло берет. Аялыңан ажырашсаң эле болду. Алар менен бет карашпай, жок, астап, миллион сен жамандаса деле ошондойсуң сен. Сеники шарият боюнча үзүлбөйт. Аялыңан үзүлүп кетиши мүмкүн, 3 талак бердиң, бүттү. Нике өтпөй калды, арам болду. Эми субханалла, бирок тиги кайын журтуң менен кала берет ошондой. Эми ошондой эле бирөөнүн атасы, бирөөнүн энеси. Эми экөөнү, эркек да аял дагы өкү тараптан сыйлаш шариятыбызда милдет. Бирөө айтат, молдоке дейт, аял менен ажырашкандан бери бүт бары артка кетти меники дейт. Аял менен ажыраштым, бүт нерсе артка кетти меники. Сени кетмек деп айтат да. Сеники кетмек десе, эмне кетмек дейт. Анткени унутпа дедим. Сен субханалла бир эле аялды кетирген жоксуң. Сен бир ата менен энени кетирдиң. Алардын нааразылыгы сени эч качан көтөрбөйт. Мейли кандай случай болсун, мейли төрөбөй кеткен болсун, мейли балким сүйүшпөй кетип калган болсун, мейли кандай болсун. Мейли субада бир жашоонун бир нерсеси менен кетсин. Демек, сен аял менен ажырашып атасың. Бирок сен адамкерчилик менен ажырашкан жоксуң. Адамкерчилик дагы деле болсо адамдарга калыш керек.
Аны унутпаш керек такыр. Анткени ата эне ушундай. Өзүңдүн атаңа келе турган болсоң, атаны дагы жылмайтыш шариятыбызда аябай чоң сооп көрсөтөт. Канчалык деңгээлде сооп десе, ата разы, Алла Таала разы. Сөздүн маанисин карагыла. Ата разы, Алла Таала разы. Ата наразы, некен? Аллах наразы. Атанын, кыргыздар болсо мындай айткан, атаныкы ок, эненики бок деген. Дагы бир жерде мындай жеңилдетип айтыптыр, атаныкы ок, эненики болсо дагы ок деп бирдеме башкача айтып экен. Бир айтайын деген кыргыздар ушунча даражада хадисте айтып койгон да. Атаныкы ок дегени түзмө-түз жетет деген сөз. Кимдин атасы нааразы мисалы. Аялыңа болушам деп кээ бирлер бар өзү мындай ушундай ойлошубуз мүмкүн да. Ушундай нерсе ойлошум, мисалы мен жашмын, атам телефонду түшүнбөйт, компьютерди билбейт. Эми сен экөөбүздүн алардан айырмалаш эле да, мындай насы дагы ана Намбадан тамак заказ кылып бергенди билесиңби? Яндекстен такси чакырганды билесиң. Тиги чал ошону эле билбейт да. WhatsApp'та кечке отурбайт да, байкуш иштейт керелден кечке. Телеграмда отурбайт, иштейт да. Ары чукуйт, бери чукуйт, сен өзүң же навороченный болуп отурасың да. Ята койчу беш айтып бербей турчу, бияқта иш болуп атат дейсиң да. Эми субханалла, ушунча ылдый төмөн көрүп атасың. Ал төмөн эмес ал. Ал билет субханалла, анткенсе ал 70 көйдөктү сенден мурун жыртып койгон. Ал жашоодо ушундай көптөгөн эмеси бар, опыту бар, тажрыйбасы бар. Эми субханалла, ошол адамды ылдый көрүшүң эле жетишерлик болот. Куранда үф деген сөз бар. Ата энеңе үф дебе деген. Эгер мындан да төмөн сөз болсо айтмак дейт экен алымдар. Бирок мындан төмөн сөз жок экен. Кылып атасың үф. Мен силерге эмне үчүн айтып атам билесиздерби? Ушул жерде канчаңыздар азыр иш болбой атат, жашоом оңолбой атат деп азыр субхана келип атасыздар. Жашоонун оңолтуусунун жолун биринчи тообо, андан кийин өзүңдүн эң жакын адамыңа сый көрсөтүүдөн башталат экенин айтып атам силерге. Эскертип коюш керек, анткени кээ бирлерге башка эмне үчүн айтып атат, эмне кирип кеттик деп атышың мүмкүн да, туурабы? Жок, субханалла. Ишиң оңол келеби? Айыккың келеби? Турмушка чыккың келеби? Катын алгың келеби? Балалуу болгуң келеби? Оорудан айыккың келеби? Жашооңдо бардык нерсе өзүнүн калыбына келип, жүрөгүң тынчтык алабы? Жүрөгүң тынч болуп каласың. Анда тооба кыл биринчи Кудайга. Экинчиси болсо атаңды сыйла. Ошонун жүрөгү тынч болсо, сенин да жүрөгүң тынч болуп баштайт турган ушундай. Мен эне жөнүндө көп айткам. Бирок бүгүн ата эле жөнүндө айткым келип атат да. Анткени субханалла, эмне кылайын эми? Советтер Союзу болгон экен. Үйрөткөндөр ушундай болуптур биздичи. Советтер Союзунда Брежнев болсо, ушундай бир жана аракты ушунча жайган экен, мындай айтканда, мамлекеттин бюджетин көбөйтөм деп, аракта чыгарып, жанагындай ушунча кылып туруп, анан кийин бүткүл нерсени баары аракка неме алган экен. Атаң арак ичет, эмне кылайын эми? Атаң сен субхана жалгыз эле атаң эми, ошону сыйла. Алкаш болсо дагы. Анын заманы ушундай болгон, эмне кылалы эми? Колдон келсе, мас болуп келсе, жууп кой. Колдон келсе аны тазалап, тарамап кой. Балким адамдын жүрөгүчү жөн эле катыбайт. Кээ бир убакыттарда аялы деле акмак, эшек, шүмшүк, алкаш, сволочь деген сөздөр бар го. Ушундай сөздөрдү айта берип, тиги уже сенин жаман көрүп, арбасы жаман көрүп караганыңды, кызынын жаман көрүп караганын, келинин жаман көрүп караганын көрүп жүрөк катып калган ушулардан пайда болчу. Анда жүрөгүң тынч арак жүрөт. Эми сен бүгүн жылмайып кой. Атаңды апаңа болушуп кой. Апа койчу ушинте эле бересиңер. Атам жакшы киши. Жанына барып иштешип кой. Ошого жакшы болуп кой. Келинчегиңе айтай, бир чай, ысык чай бер. Мас болсо да ысык чай бер. Бир ысык чай, өлүп кетпейсиң андан. Эмне кылабыз эми? Сен жүрөгүң катуу, ошон үчүн атаңдын жүрөгү катуу болот да. Ошонун себебинен Европага барып атасың, ишиң оңолбой келип атасың. Америкадан барып атасың, Мексика аркылуу кирем деп кайра кууланып депорт болуп келип атасың. Россияга барып таяк жеп келип атасың, жин кирип кетип келип атат.
Анткен сен үйдө калып калган бирөө бар да, кут, берекени кармап турган бирөө бар да, ал сен атаң да. Ошол атаңды нааразы кылып коюп, анын жүрөгүн оорутканда бычак менен тилип коюп туруп, анан кетип калгансың. Тим эле бүт дүйнөсүндө оокатты таап келем деп, бүт акчанын баары меники, мен таап келем, мына мен багам деп кеткенсиң да, туурабы? Жок, андай болбойт турган. Bir perişte geletken. Enen içine sen 40 gün tüyüldü, 40 gün kan, 40 gün etten giyilen, 120 günde bir perişte geletken. Bukhari'de hadis var bu cümle. Ne manasını aytıp bereyinçi. Aytatken, ey Allah, girip durup, ey Allah. Bul balanın rizqihi. Bunun rızkısını aytçı deydi. Aytılganda жазылаткен. Мына бол жерге, мына карап алла, бол пешенеде. Ajalihi, onun ölümü. Kaydan ölөт? Emne ol ölөt? Saidun, бактылуу болобу? Wa shaqiyun, жоосу бактысыз болобу? Ушу жазылып туруп, анан субханалла, бул дүйнөгө периште чыгып айтат экен. Я Алла, сен өкүм кылган жер сен жаздың чыгып кетет экен. Жок. Албетте тагдыр нерседе аракетке байланыштуу болот. Аракет кылышты тыйган жок шарият. Алымдар айтат, тагдырды аракет өзгөртөбү дейт. Албетте. Аракетиң, дуаң, амалың, сен аракетиңе жараша берекет болот. Бирок субханалла, көзгө көрүнгөн жак бар да. Ошондой эле ар бир нерсенинчи өзүнүн көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн жагы бар болот. Көрүнгөн жакта сен тытынып иштеп атасың да, бирок көрүнбөгөн жактачы сен рызкыңды тамчылап атат деп. Осы тамчылаган рызкын аласың, болду. Анан кечирип коеюн. Тытынсаң деле рызкыңда. Бирок аракетиңди кылганың үчүн бул дүйнө аракеттин дүйнөсү да. Бак тикпесең, ал өспөйт. Туурабы? Карабасаң, катын кетет, бакпасаң, бала кетет дегендей, субханалла, эмнекен бүт нерсе аракетке байланыштуу. Бирок унутпа. Адамдын көңүлү Аллах менен байланган. Атаңдын көңүлү Аллах менен байланган. Ошо сен анын көңүлүн алып тургансаң, Аллах Таала да периштелерге айтат. Периштелер. Мунун рызкысын көбөйткүлө. Мундан ыраазы болгон атасы бар. Мундан ыраазы болгон атасы бар. Көбөйткүлө мунукун. Ушундай десе турган. Ошо себептен келгиле иншалла. Өзүнүн жолуңузду туура негизде тандайлы иншалла. Олия машайыкка барсаң дагы, үйүңдө, төрүңдө отурган атаң, энең, бир туугандарың, сен досторуң, карындаштарың, кошуналарың сенден нааразы болуп, ай ушунун баарынан жогу деп турсачы. Анда кечирип коеюн да. Анда мен так жардам бере албаймын да. Миллион таанышың бар. Ак үйдөн бери таанышың бар. Бүт жакта, бардык жакта бар. Любой нерсени чечем деп атасың. Эмне бүт нерсе сон болот да молдоке билбейм. Үйгө кел, ушунда бүт документим бар дейт, бардык нерсем бар. Мына тааныштарым момунча дейт, бүт нерсени чече алам. Бирок ишим такыр алдыга жылбай койду дейт. Значит, сеники көк үйдө, ак үйдө чечип бере албайт экен деп проблема. Миллион таанышың, акчаңды чече албай койду. Анан сурайсың да, атаң кайда десең, айылда дейт. Качан бардың десем, жарым жыл болуп кетти окшойт дейт да. Качан чалдың десем, жумуш иштеп жүрүп молдоке что-то даже не помню дейт го. Анан айтат, вспомни наконец, где-то там кто-то тебя ждет дейсиң да. Бойго чейин сон бир нерсе көрдүм интернеттенчи. Ушундай бир телефонду алып келип, телефон канага, оңдогучтарга алып келип, балам карап берчи, бул телефон иштебей атат. Десе баял аңчып атат экен, карап атат экен. Карап, ата сиздин телефонуңуз жакшы иштеп атат. Десе, анда иштеп атса, эмнеге чалбай атат? Ким десе, балам дейт. Эмне ата эмне жүрөгү жок дейсиңерби? Энеңердин эле жүрөгү бар бул нерселер. Атаңардын жүрөгү жокпу эмне нерселер? Биздин атабыздын жүрөктөрү бар. Аларда ушундай белгисиз акырын бар. Жана айтпайм, кыргыздын менталитети ушундай нерсе. Аларчы биздикилер билгизбей жакшы көрөт бизди. Силер Европанын кинолорун көрүп алдыңар баардык. Баласы неметти, ушундай бир кыз үчүн жан берип, баласы үчүн жан берип аткан аталарды көрүп атасыңар да. Бирок кыргыздыкы билгизбей берет жанын. Билгизбей, көрсөтпөй берет.
Биз эркектер ушундайбыз кыргыз. Биз көрсөтпөйбүз ата балдарыбызга. Бирок алар үчүн жан бергенге даярбыз. Урушабыз. Бирок жүрөгүбүз бул жерде бир нерсе түптөйүл болуп эле бир кызыкча эле болуп тура берет да. Туралы. Бетинен өпкөн эле жакшы көрбөйт. Бетинен өпкөн көргөз жакшы көрөт. Ушундай нерсе. Аракет кылабызбы иншалла? Жолубузду туура табууга аракет кылалыбы? Алладан башка сыйынат алчат жок. Жана Мухаммад Аллахтын элчиси деп күбөлүк беремин. Жана акыйкат Алла Тааланын алдында жооп беремин, күбөлүк беремин. Жана эртең кыяматта Алланын барында анын бейиши тозого бар экенине күбөлүк беремин иншалла. Жана кыямат күнү Алла Таала бардык момундарды бейишине киргизип өзүнүн жүзүн көрсөтүшүн иншалладан сурайм. Күнөөбүз кечсин Кудайым. Assalomu alaykum.